Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы. Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Күн башат программасы. Микрофондо мен Айтурган Сайтиева кызматта. Бүгүнкү уктуруубузду дагы сиздер биздин башка программаларыбыздай эле социалдык тармактагы баракчаларыбыз аркылуу көрүп, ой пикир калтырып бөлүшө аласыздар. Ал эми бүгүн болсо биз сиздер менен президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев агай менен болгон маекти сунуштайлы деп турабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, агай бул кызматка жакында эле келди. Кандайча келип калган, алдыдагы пландары жөнүндө сиздер алдыдагы биздин мүнөттөрдө бирге күбө болобуз. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз убакытта биздин студиябызга келип бергениңизге. Сиздер чакырганга да ыраазымын. Рахмат, агай. Биз ушул кызматка сиздин киришкениңизге байланыштуу чакырып калдык. Албетте ушул тил комиссиясынын баягы аткарган иштери, мындан алдыга кандай пландарды коюп, кайсы багытта иш жүргүзөсүз, муну биз алдыда мүнөттөрдө сөйлөшөлү. Программабыздын башталышында мен ушул социалдык тармактарда коомчулуктун айтылган ар кандай пикирлеринин негизинде бир эки суроо менен баштагым келип турат. Бул биринчиси сиздин ушул кызматка келгениңиз, агай. Жакшы билебиз, сиз депутат болгонсуз, министр болгонсуз. Биз сизди педагогика жаатындагы мындай тажрыйбасы чоң эксперт катары бир нече жолу интервьюларга чакырып жүргөнбүз. Анан сизди баягы так илимдер жаатында дагы математик катары, мындайча айтканда, кыргызстандыктар жакшы тааныйт. Ошого байланыштуу математик барып туруп эле тил комиссиясын жетектеп калды. Эми эмне болот, эми эмне кылат деген, эми баягы социалдык тармак ушундай бир эркин экен, ар ким өзүнүн оюн жаза берет. Ушундай да пикирлер айтылат. Кандайча аталган комиссияга төрагалыкка келип калдыңыз? Менде бир рахмат. Биринчиден ушул Спутник мен абдан сыйлаган маалымат агенттигине чакырып, рахмат. Менин пикиримди өзүм оозуман угайлы дегениңер, бул абдан жакшы жөрөлгө. Анткени эгерде силер да кошулуп ошол социал тармактагы эмнелерге ошондой экен деген болсоңор, анда туура эмес болуп калат болчу да. Мага абдан чоң мындай бир мүмкүнчүлүк берип атасыңар да. Чынында эле мен өзүм таң калдым биринчи. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров убагында биз чогуу депутат болгонбуз. 5-чакырылышта жогорку кеңеште ал киши Ата журт партиясынан, мен Ар намыс партиясынан, Кудай ушундай бир насип кылган экен, чогуу бир партияда отуруп дегенде ошондой иш кылганбыз. Ошондой эле тааныш болчубуз бири-бирибиз менен. Андан кийин көп саясий акциялар болду. Көп нерселер башыбыздан өттү. Ал кишинин дагы, менин да башыман өттү. Аны Кыргызстандын ошол айрыкча саясий истеблишменти жакшы билет. Анан мен өзүм чакырып ошону сунуш кылганда чынында эле бир аз мындай ыңгай сабалда калдым. Ачык эле айттым, биз эми окумуштуулар, айрыкча физик математиктер, мен өзү физик теоретик болом. Мындай бетке эле айтабыз да. Айтсам, анан ал киши бир-эки аргумент менен мени ордума коюп койду да. Ал киши момунтип айтты: Каныбек Осмоналиевич, сиз биринчиден мынакей жашыңыз ушунча аксакалыбыз, анан кийин башыңыздан көп нерсе өттү. Сиз молдо болгон үчүн дин агенттигине директор болдуңуз беле убагында. Жакшы аргумент бекен. Себеби бизде ушундай да, мен дин агенттигинде дагы 3 жыл директор болуп иштегем. Ал жерде абдан чоң реформаларды кылганбыз. Ошондо биринчи жолу чакырса керек эле Спутник. Андан кийин да бир топ нече жолу чакырдыңар. Бизде ушундай элде ушундай стереотип бар да. Кандайдыр бир ведомство болобу, министрлик болобу, ошого сөзсүз ошонун немеси келиш керек. Адис келиш керек. Ошол адис кандай башкарылат. Бирок бул деген мамлекеттик институттарда. Мисалы үчүн мына тил комиссиясы былтыр 21-жылы 28-июлда Садыр Нуркожоев өзүнүн демилгеси менен бир жакшы жарлык чыгарган экен. Мурдагы мамлекеттик тил комиссиясы дегенде Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил жана тилдер саясаты улуттук комиссиясы деп өзгөрүп түзүптүр да. Бир мамлекеттик тил эмес, тилдер саясаты. Демек азыр ошондой аталат. Азыр ошондой аталат. Дагы бир тактоочу учур, агай. Президентке караштуубу же алдындагыбы? Караштуу. Президентке караштуу. Да, мен алдындагы деп койдум. Муну да көп тартышып талашат да, алдындагы караштуу деп. Түздөн түз президенттин өзүнүн кол алдында ошол мындай түздөн түз саясатын жүргүзүүчү институт деп койсок болот, ведомство деп койсок болот. Анан мен мындай ыраазы болушум керек. Менен мурунку
төрага Кыргызстанда белгилүү окумуштуу академик тил илими боюнча, кыргыз тил илими боюнча бирден бир академик Сыртбай Жолдошевич Мусаев иштеп, ал кишинин ордуна мени алып келишти. Бул жерде эч кандай баягындай бир саясат же болбосо кандайдыр бир баягындай бир интрига жок. Ал кишини дагы башка жакка даярдап атышат менин билишимче. Анткени коомчулуктар байкап калды окшойт. Ооба, анткени азыр ошондой ошол Мусаевдардын деңгээлиндеги адамдарды тартып иштете турган эме келди окшойт да. Себеби баардык нерсеге биринчи кезекте билим берүү саясатын, анан кийин илим тартуу актуалдуу боло керек. Мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, ошондой болду. 10-майда мага жарлык чыкты. Алдыма конкреттүү тапшырма коюлду. Биринчи кезекте бул тил саясатын жүргүзүү. Ооба, мамлекеттик тил деп келгенибизге мынакей мыйзам кабыл алынганына 30 жыл болуп атат. Андан кийин бизде эки тилдин расмий статусу бар. Мамлекеттик тил катары кыргыз тили, ал эми расмий тил катары орус тили. Андан кийин мен дагы 2020-жылы баягы жаңы конституциялык кеңешмеге мүчө болгонмун. Ошондо биз 13-чү конституциянын 13-чү беренесине тил жөнүндө арналган беренеси бар. 13-чү беренеси ошондо биринчи тизме менен жазып атабыз. Кыргыз тил бул мамлекеттик тил. Анын статусу конституциялык мыйзам менен тескелет. Андан кийин экинчи пунктунда, значит, бизде Кыргызстанда орус тили расмий тилдин ролун аткарат. Анан үчүнчү эмесинде Кыргызстанда жашаган башка этностордун тилдеринин дагы сакталышына, өнүгүшүнө мамлекет кепилдик берет деп. Демек, чоң эле бир толеранттуу иштер болуп атат. Анан мен тигил указды уланта турган болсом, ошондо бир эле аталышын ошентип атап койбостон, ага дагы 4 абдан маанилүү баягындай тармактарды кошкон экен ошол указдын эмеси мененчи. Мисалы, кыргыз энциклопедиясы, терминология комиссиясы, андан кийин кыргыз тест ишканасы, андан кийин окуу билим берүү борбору. Отуштарды бириктирип туруп, абдан чоң ошол президенттин ошо карамагындагы өзүнчө бир чоң ведомство болуптур. Биздин алдыбызга коюлган негизги максат ошол тилдердин бири-бирине болгон толеранттуулугун биринчи орунга коюп, ошондой бир баягындай шайкеш келген талапка биздин элибиздин кыргызстандыктардын деп мен басып белгилегим келет. Ошол талаптарына туура келген саясат жүргүзүү болуп эсептелет. Бул бир. Экинчи, ошол эле мамлекеттик тилди, башка айтканда кыргыз тилин башка тилдерден кем калбай турган коммуникативдик азыркы заманбап ресурстарга ээ кылдыруу, баягы эле сан ариптештирүү, жана башка заманбап технологиялар менен камсыз кылуу. Ушул жагынан менин тажрыйбам, анан кийин мен өзүмүн баягы нухура кесибимди эске алышкан окшойт. Чынында эле биз убагында бир эле физиканын өзүнүн фундаменталдык изилдөөлөр жүргүзбөстөн, биз физикалык ошол илим изилдөө установкаларын биринчилерден болуп сан ариптештирүүгө өткөнбүз. Мен Эстонияда 8 жыл жашап, ошондо баягы автоматташтырганбыз да. Ошондой нерселер эске алынды окшойт деп ойлойм. Экинчи жагынан алып караганда тил дагы бул баягы гуманитардык деп эле такыр эле бөлүп коюуга болбойт. Тил өзү тактыкты талап кылган, тил дагы математиканы талап кылган. Тил деген бул фундаменталдык илим деп айтышыбыз керек. Лингвистика айрыкча. Лингвистика, адабияттан бөлүп. Анан агай, ушул кызматка келердин алдында бизде жанагы атайын идеологиялык институт кайрадан түзүлүп, бир жаңылык кирип аткан учурда дагы президент менен сиздин ортоңузда кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болгондой бир окуялар болду. Ачык жазган Facebook'тагы постторуңуз болду. Ал тургай шагаң сынат экен деген сөзүңүз бүт Кыргызстанга жайылды дегендей. Анан ал маселелер кандайча чечилди? Мындайча айтканда, ошол нерсени баягы кандайча мындайча айтканда таарынып калган сизди, таарынчыңызды жоюу болгон жокпу бул жерде? Жок, андай эмес. Биринчиден президент менен мен ортомдо эч кандай ыйыктык сөз болгон эмес. Мени менен кээ бир таасири бар кишилердин ортосунда болду деп айтканыбыз туура. Мен тиги шагым сынды деген сөз ошолорго арналган болчу өзү. Ал жерде президент деп жазылган эмес. Аны эми биз ушундай ызы чууну ушундай бир маш болгон эл экенбиз. Аны баарын президентке жармаштырып эле
ошондой эме кылды. Андай болушу мүмкүн да эмес. Анткени мен андай жашта эмесмин. Мен бир гана нерсеге күйдүм. Мындай да ошол жаңы конституцияны жазып атканыбызда биздин астыбызга ошондой тапшырма коюлганда эмнеси болсо дагы улуттук анан мамлекеттик идеологияны биринчи орунга койбосок болбойт. Эсиңиздеби? Баягы 90-жылдардан баштап эле Акаевдин учурунда эле мамлекеттик катчы деген эме кирилип, кызмат кирилип, анан ошол идеология менен, улуттук идеология менен алектенип келишкен. Жаманбы, жакшыбы? Абдан жакшы иштер көп болгон. Ушундай атагы аттын качкасына белги болгон Ишенбай Абдыразаков, Накен Касиев, Осмонакун Ибраимов, жана башка мамлекеттик катчылар. Алар ошол эле учурда ошол тил комиссиясында башчылар болушкан. Бул коммуникативдик инструмент болгондон кийин ошондой иштер жасап келишкен. Андан кийин эле ошол 2009-8 жылдардан баштап ал институт жоюлуп кетти дагы. Тил комиссиясы өзүнчө, дин комиссиясы өзүнчө, мамлекеттик катчы деген жоюлуп кетти. Ошонун 20-жылы ошол Садыр Нуркожоевдун өзүнүн демилгеси менен киргизилген институт болчу. Мен Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары бул маселени көтөрүп чыгып, биз ошол институтту киргизгенбиз. Анан ошондой айнасында иштеп, анан эми албетте баягы пенде экенбиз, ар кандай моменттер болду. Натыйжада жаманбы, жакшыбы? Мынакей азыр ал институт иштеп атат. Тил комиссиясы өзүнчө иштеп атат. Анын статусу көтөрүлдү. Ошол эле мен радио угармандарга ошо ачык эле айтып коюшум керек да. Бул жерде мени менен президенттин ортосундагы нерсе көбүртүп жабыртылып, ар ким өзүнүн ыңгайына жараша ошондой иштер болду. Менен буга көнүп эле калдык. Мисалы үчүн мен дин комиссиясына башчы болуп барганда дагы ошондой сөздөрдү айткан. Ал турсун менин апам Раматылык сүйүнүп алыптыр үйгө келсем. Айланайын, жакшы болбоду, мына жашында келип калды, эми сен Кыргызстандын башкы молдасы болуп калыпсың. Ал киши мен муфтий болду деп түшүнүп алыптыр да. Биз баягы көп конфессиялуу мамлекет болгондон кийин алар мени иштей, анан кийин түшүнүп алып, эмелем балам, аның деле дурус дейт. Ошондо дагы мен айтышкан, мынакей бул кишиге жумуш эле керек экен. Болбосо мен ошол кездеги президент кандай маселе койгон? Дин комиссиясын баягы толеранттуу, секулярдык, светтик маанайда именно ошол менин президенттин жана бийликтин ошол керектүү институтун айландыруу маселеси коюлган. Диндердин ортосундагы толеранттуулукту, бири-бирине баягындай чыдап, жакшынакай мамиле кылуу саясатын эмес. Ошондо биз жаңы мыйзам жазып, ошол мыйзам азыркы күнгө чейин иштеп атат. Анан ошол тагдырдын тамашасын карабайсыздар. Мына мен бул жака келгенде дагы азыр жаңы мыйзам жазып атышыптыр. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам деп. Анан мен анын атын дагы бир аз өзгөртүүгө аракет кылып атам. Аны эгерде сурооңуз болсо, мен жакшынакай кылып айтып берем. Албетте, алдыдан мүнөттөрдү сурайм. Азыр сиздин кызмат боюнча суроолорумду берип бүтүп алайын. Азыр үчүнчүсү бул акыркысы ушул кызматыңызга байланыштуу. Дал ушул тил комиссиясы башка дагы органдарга, жетекчилик кызматтарга өзгөчө сиздей болгон мындай белелдүү академик, профессорлор келип аткан учурда тилекке каршы дейбизби? Акыркы 2 жылда ушул биз жаңы Кыргызстанды куруп атабыз деген мезгилден тарта мындай бат-бат алмашуулар болуп кетти да. Анан коомчулукта кайра эле бул баягы мурдатан идеялаш болуп жүргөн, мурдатан кызматташ болуп жүргөн адамдардын ар биринин көңүлүн алуу, кандайдыр бир мындай усту кан тартуу сыяктуу эч кимди таарынтпайын деп эле кызмат таратып аткан сыяктуу көрүнүш катарда сүрөттөлүп атат. Сиз жеке өзүңүз ушул мамлекеттик тил комиссиясына төрагалыкта ошолдой болуп бир кыска убакытка гана туруп, алдыга койгон ой максаттарыңызды ишке ашыра албай калам деп чочулабайсызбы? Андай чочулоо бар. Ачыгын айтышым керек. Чынында эле ошондой болуп атат. Эми бунун да өзүнүн себеби бар. Ал себеби кандай? Биз улам эле бир жээктен экинчи жээкке секирип келбедикпи? Бир тур президенттик башкаруу деп келдик Акаевдин учурунда. Ал турсун Акаев менен Бакиевдин баягы катталышкан жеринде 2005-жылда супер президенттик башкарууга өткөнбүз, эсиңиздеби? Андан кийин 2010-жылы кезектеги эл толкундуулар болуп, анан кийин парламенттик башкарууга өттүк. Парламенттик башкарууну көрдүк. Ал жакшы эле жазылган мыйзам болчу, бирок аны иш жүзүн аткарууда кайта эле баягы көшөкөрлөнүп, жагымпоздук кылып, бийликтердин
бардык эмелерин функцияларын ошол кезде президентке ыйгара баштадык. Өзүбүз эле. Эч ким кыйнабай аркабыздан президенттен эч кандай кемчилик көрбөй турам деп. Мен деп. депутат болчумун. Эсимде да, эми мисалы үчүн тышкы саясатты мында так жазбай калышкан экен да, ошол кездеги мыйзамдачы. Анан ошону кээ бирлери жагына калып эле тышкы саясатты президентке беришип деп мыйзам токой коюшкан. Ал деген ошол кездеги эмеге каршы болгон. Анан кийин келип мында эме ошол 2020-жылдагы октябрда негизги элдин талабы эмне болду? Ай, кимиңер жооп бересиңер? Жоопкерчилик жасаган ишиңерге. Же президент жооп бербейт, же премьер-министр жооп бербейт. А депутаттар болсо тигинтип жүрүшөт деген маселе коюла баштады. Улам күчөй баштады. Анан ошондо Садыр Нуркожоевич баштаган командасы менен келгенде ошол элдин ошол мүддөсүн аткарууга аргасыз болду деп айтам мен. Себеби чындап эле кырдаал ошондой болгон. Натыйжада референдум болду. Референдумда биринчи жолу 30 жылдын ичинде суроо коюлду. Бийликтин кайсыл формасын жактырасыздар деп. Ошол 10 январда референдум болбоду 21-жылы. Андан кийин 80% ашыгы президенттик башкаруу деди. Ошого карай анан президент бүт бийликти, негизги бийликти өзүнүн колуна алууга аргасыз болду. Андан кийин Конституциянын өзү референдум менен бекитилди 11-апрелде. Ошондон кийин сиз айткандай, багы кадрдык жүрүштөр башталды да. Бирөө антип койдум эле, бирөө бинтип койдум эле, эми эл экенбиз да. Отушлар менен да балким эсептешишке туура келди. Буну мен ачык эле айтышым керек. Анан бирок кээ бирлери ошол эле бир жарым жылдын ичинде кээ бир инсандар бир эмес, 2ден 3төн кызматка отуруп жиберишти. Ооба. Бирок ошолордун көбүнүн көксүнү суугандай болуп атат да азыр. Мен мисалы үчүн кече ошо президент менен болгон маекте бир нерсени байкадым да, бул кишинин чечкиндүү кадамга бара баштаганын байкадым да. Кесипкөй. Өзү сиз туура айтып атасыз. Ар кандай эле нерсени мен өмүрлүк эмем ушулда өзүм бул акшема катары ар кандай нерсеге биз илимий жактан мындай мамиле кылышыбыз керек да. Мамлекетти башкаруунда албетте ошондой болуш керек. Менимче ошол нерсе гана бизди туура жолго кое алат. Себеби бүгүнкү күндөгү дүйнө чакырыктар кандай болуп атат, биз аны көрүп атабыз да. Баягы Сталин учурунда баягы кадрлар баарын чечет деген нерсе түбөлүктүк актуалдуу тема экен деген биз түшүнүп атабыз да азыр, туурабы? Мына кече мен бир нерсеге абдан кубандым. Мен буну ошо айтып коеюн деп келдим эле атайын. Кече бал Евразиялык экономикалык форум болбодубу? Ошондо мен эмнеге кубандым? Биздин кыргыз балдар кыздарыбыз эч кимдерден калышпай, керек болсо көп параметрлер боюнча алдыга озуп чыгып, ошол эле Россиянын алдыңкы экономисттеринин, Казакстандын бүт ошолорго тең тайлаш келип, кээ бир жерлеринде үстөмдүк кылышып отурганы байкашымча 30 жаштан 50 жашка чейинки, андан да жаштар отканы, демек кадр маселесин туура жолго алып баратканыбыз. Бул эми бир эле азыркы бийликтин ийгилиги деп айткан туура болбой калат. Бул ошол аккумуляция болуп келген акыркы бир 20 жыл, 30 жылда. Башка маселе эми ошолорду тартуу. Ошолорго жоопкерчиликти жүктөө маселеси. Бизге окшогон аксакалдар биздин астыбызга кандайдыр бир конкреттүү маселе койсо, мисалы мен астымда конкреттүү маселе турат. Ошол мыйзамды жакшынакай кылып өткөрүп, анан ошого шайкеш келген баардык мыйзам алдындагы актыларды даярдоо, анан кийин кыргыз тили баштаган биздеги баардык тилдердин бири бирине болгон толеранттуу аянтчасын түзүү маселеси турат. Ошону жасагандан кийин биз акырын өзүбүздүн ордубузду бошотуп беребиз жаштарга. Анткени тил маселеси бул абдан аяр мамиле кыла турган нерсе. Бул жерден көп жаңылыштарды кетирбешибиз керекпиз. Кудай бизге ушундай элдердин, этностордун биримдигин бергенден кийин биздин ага болгон мамилебиз дагы өзгөчө болуш керек да. Туура. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тилдер саясаты болуп өзгөрдү деп калдыңыз. Бул эмне берет? Кандай өзгөртөт сиздердин иш багытты? Биринчиден биз кыргыз тилин өзү мындай бир суроолорду көп беришет да, айрыкча бизде жарма патриоттор эми көп да. Кыргыз тили жоголуп бара жатат. Ооба. Кыргыз тилин орус тили тебелеп таштады. Өлгөн тилдерге кирип баратабы? Өлгөн тилдердин биринчиден андай деп айтуунун өзү туура эмес. Кыргыз тилибиз азыр тескерисинче эгемендүүлүк алгандан кийин, эгемендүүлүк алганга чейин кыргыз тилинин абалын бир көрөлүчү, мындай эстейличи. Анан азыркыны. Азыр абдан чоң динамикалык өсүш менен бара жатат кыргыз тилибиз. Башка маселе, биз ошого дагы мындай бир
бүгүнкү чакырыктарга туура келе тургандай нормага мындай түртүп атабызбы, же болбосо баягы үйдүн ичинде, көчөдө, базарда эле сүйлөгөн деңгээлде калып калып атабызбы? Эгерде тилди муздаткычка салып, бекитип коюп, анан 20 жылдан пайдаланам деп алсак, ал өлүк тил ошондо анык өлүк тил болот. Тил деген бул жандуу организм да. Тил деген күнүгө колдонуп туруш керек. Азыр биздин окумуштууларыбыз дагы, прагматик жөнөкөй адамдарыбыз дагы кыргыз тилинин мааниси кандай экенин түшүнүп калышты. Башка маселе дагы бир жектен экинчиге секирбешибиз керек да. Которот десе эле баардык маанисине карабай эле которуп, анан өзүбүз түшүнбөй, бирок тил башка жактан келген, башка тилдер менен да байыш керек экенин эске алышыбыз керек. Ошол эле орус тилине. Мына мен мисалы үчүн сиздердин агенттиктин спутник деген сөзү мага эмнеси менен жагат? Бул анык орустун сөзү да. Азыр спутник дегенди америкалыктар колдонушат, немецтер колдонушат, кытайлар спутник деп эле айтышат. Мына көрдүңөр, отушка окшогон универсалдуу элге жуга турган терминдерди эмнеге алууга болбосун? Которбой эле тилибизге киргизип, жыйынтыктап айтканда мен ушундай айтам да, биздин негизги максатыбыз, биздин комиссия негизги максаты башка тилдерди өлтүрүп жок кылуу эмес. Биздин негизги максат кыргыз тилин өнүктүрүү. Ошо башка тилдердин баягындай эмесинде, катарында деп айтар элем да. Биз ошонун негизги идеясын азыркы ошол конституциялык статуска ээ болгон жаңы мыйзамга киргизип жатабыз. Эмне болгон мыйзам жазылып атат агай тил боюнча? Буга чейин өзү эки мыйзам аракетте, биздин эки мыйзамыбыз бар. Ошол 28 жыл мурун кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, андан кийин 2010-жылдарда кабыл алынган расмий тил жөнүндө мыйзам. Экөөнүн тең кээ бир фундаменталдык базалык параметрлери эскиргендей көрүнүп турат. Анын үстүнө акыркы конституцияда мамлекеттик тил конституциялык мыйзам менен тез келет деген норма кирген да. Анда авторлордун бири мен болгом, ошондой норма киргизгенбиз. Биз үчүн андай деп атабыз. Өзү мыйзамдар өзү конституциялык статус, анан жөнөкөй мыйзамдар болуп көрүнөт. Ошо конституциялык статуска жеткирип, андан кийин айтып атпайбызбы, мына көчөдө эле көрүнөк жандактардан баштап иш кагаздары, баягы тескөөчү, нускалоочу документтердин кыргызча болбой жатканы, же болбосо начар болуп жаткандыгынын да бир себептери көп министрликтер, ведомстволор, ал үчүн жогорку кеңеш өзү, сот бийликтери, жергиликтүү өзүнөн башка бир бийликтери кээ бир учурларда мындай жетишелик түрдө көңүлгө албай, тоготпой аткандыгы, ошон үчүн конституциялык статус болсун дегенбиз да. Анан мен төрага болуп келгенде, ошол академик Мусаевдин жетекчилиги астында ал мыйзам жазылып бүтүптүр. Мыйзам ошентип эле аталып калды мурдагыдай эле. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам деп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам деп. Анан расмий тил дагы бар. Анда расмий тилди дагы ошондой деңгээлге жеткиришибиз керек да. Экөөбүз паритеттик деңгээл коюшубуз керек. Азыр бул менин идеям болуп атат, бирок бул бешерек. Бирок бул силерди аркылуу айтсам болот. Анткени биз дискуссия кылып атабыз. Азыр эми президенттин администрациясынан да уруксат сурадык. Баягындай биринчи эмени уруксаты берди бизге. Бирок азыр биздин талашыбыз баягы убакыт боюнча болуп атат да. Кээ бир ушундай пикирлер бар. Ошо июндун ортосуна чейин бүтүрүп тапшыралы жогорку. Биз айтабыз, бир шашпай эле, балким күздө да уланталы дегендей. Эмне үчүн? Неге биз ошол президент ушундай маселе коюп атат эми Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты деген болуп аткандан кийин эмне үчүн мыйзамды ошентип атоого болбосун? Мыйзамдын өзүн дагы мамлекеттик тил жана тил саясаты жөнүндө мыйзам деп. Буну мен сунуш кылып атам. Эми көп анда каршы пикирлер болуп атат, колдогондор андан көп болуп атат. Буну биз эмне үчүн эме кылып атабыз? Орус тилинин мааниси кандай экендигин мына практика жүзү турмуш өз далилдеп көрсөтүп атат. Кандай маанилүү экендигин. Кыргыз тилинин ташып жүрүүчүлөрү республика боюнча кечиресиздер, республика боюнча азыр 60% жеткен баягындай цифраны айтышты мага бүгүн эле эртең менен. Айрыкча региондордо, эми Бишкекте деле мындай жакшы жылыштар болуп атат. Бирок орус тилинин керектиги жөнүндө күнүгө актуалдуу маселелер көтөрүлүп атат да. Мисалы үчүн 1-2 айылдарга бардым мен жакында. Жалаң кыргызда жашаган райондордо дагы орус тилин окутуу
керектигин талап кылгандар абдан көбөйүп атат да. Бир эле биздин кыргыз тилибиз аркылуу бүгүнкү ушундай бир маалымат каражаттары океандай болуп келип аткан заманда ошого туруштук берип, ошол кыргыз тилибиздин өзүнүн ресурсу менен албетте бай, ошону менен мындай шайкеш саясат жүргүзө алабыз, жашап кете алабызбы? Демек, Чыңгыз Айтматовдун убагында баягы билингвизм деген саясат эң эле туура болгон экен да. Мен айтат элем, ага англис тилин кошууга эмнеге болбосун? Анткени Конституцияда ошондой норма киргизилген. Ушул жагынан алып караганда, биздин базалык конституциялык мыйзамыбыздын үстүндө дагы бир топ иштешке туура келет окшойт. Агай турмуш жүзүндө алганда ушул кыргыз тилинен баштайлы. Кыргыз тили мисалы, мейли жалаң кыргыздар жашаган айыл болсо деле, колдонуудагы тилдин деңгээли түшүп кеткени байкалат да. Биз соңку 10 жылдарда мектепте мисалы кыргыз тилин саатын көбөйттүк. Бул деле эч натыйжа бербегенин азыр көрүп турабыз. Демек, кеп бул жакта эмес экен. Канткенде биз сапатын көтөрө алабыз. Ошол эле котормолор мисалы колдонуу. Мындай да, тил деген ушундай универсалдуу курал да. Бул бунун кемчилиги дагы, жетишкендиги дагы дароо эле элге билинет да. Дароо эле элге билинет. Анткени биз күнүгө сүйлөйбүз, бири-бирибиз менен пикир алышабыз. Ушундай эле көрүнүш бир эле тилге мүнөздүү эмес. Акыркы 30 жылда тилекке каршы биздин билим берүү системабыздын өзү ошондой чоң кризиске дуушар болду да. Ошол эле фундаменталдык табигый илимдер, физика, математика, химия, биология азыр абдан кризистик абалда турат. Ошонун эле фонунда биздин тилибиз да ошондой болуп атпайбы? Кыргыз тилибиздин академиялык жагына өтө көп көңүл буруп келип атабыз да. Мисалы үчүн кандай гана орфография болобу, морфология болобу, фонетика болобу, синтаксис, алардын баардыгын терең изилдөө жагынан башка тилдерден кем калышпаган биздин окумуштуулар бар. Эми ошону адаптация кылыш керек да, жөнөкөй турмушка адаптация кылыш керек да. Мисалы үчүн мен жөнөкөй авам же болсо эжем эми аны макул эле илмиңерди каза бергиле, бирок мен мындай көнгөн эме менен иштейм. Диалект маселесин кандай кылып атабыз? Жалпы адабий тил маселесин кандай чечип атабыз? Акыркы 10-15 жылда ага такыр эле көңүл бурулбай калганын көрүп атабыз. Адабият маселесине келгенде, тилдин, анан адабият маселесине келгенде, андагы мектептердеги абалы кандай болуп атат? Окутуу иштери кандай болуп атат? Мен бир абдан сыйлаган окумуштуу бар да, орус окумуштуусу Ушаков. Аны силер баарыңар эле билесиңер, Дмитрий Николаевич. Ошол эми 19-жылдын аягында төрөлүп, 42 жылга чейин жашаган, 20 жылдын окумушу деп коелучу. Баягы орфографиялык сөздүктүн авторлорунун бири, 4 томдук баягы толковый словардын авторлорунун бири. Ошол киши монтип айткан экен да, эгерде дейт, мен эми орусча окуп берейинчи. Бул жерде буну которуп да жүрөбүз, бирок мына азыркы биздин маегибизге абдан туура келип атат да. Если, дейт, два народа станут жить общей жизнью, то языки их, если они близки друг к другу, начинают переживать общие изменения, и в результате они могут слиться в один язык. Мисалы үчүн казак менен кыргыз бир эле мамлекет болуп жашасак, барып кандайдыр жылдардан кийин бир тилге өтүшү мүмкүн. В том случае, если эти языки были очень далеки друг от друга, один язык совсем вытесняется другим, то есть один народ в результате начинает говорить на языке другого. Советтер Союзунун учурунда баягы этностордун биригүүсү деген эме болгон, саясат болгон. Ошондо Совет эли деген, советский общность советского народа деген эме болгон. Ошондо орус тили биринчи орунга коюлган. Мына эгемендүүлүк болуп, анын өзүбүзчө бандай эме болгондо, бул такыр башка көз караш менен каралып калды да. Демек, мен баягы сөзүмдү дагы айткым келет. Биз орус тилин өнүктүрүп, баягындай жогору көтөрүүгө кол кабыш кылалы. Бирок ал Россия өзү баштаган чоң империянын эле баягы кол алдында кандай өнүгүп атканын биз билебиз да. А бирок ошого биздин кыргыз тилибиз мына Ушаковдун теоремасы боюнча тебеленип калбаган жагын карашыбыз керек. Анан кээ бир жарма патриотторубуз, өтө ашынып кеткен патриотторубуз мынакей тебелеп кетти, эми жок болот. Жок, андай болбойт, эч убакта кыргыз тили жок болбойт. Башка маселе, биз кыргыз тилин мындай бир өзүбүзгө ыңгайлаштырылган баягындай бир жакшы вариантын, адабий варианты деп коет, ошол жагын алып кете алабызбы? Вот кептин баары ушунда турат. Ошондуктан бул жерде баардыгыбыздын катышуубуз абдан маанилүү. Айрыкча бала бакчада,
айрыкча мектептерде. Анан эгерде эсиңизде болсо бир жолу бир кездерде орфографиялык жазууну өзгөртөбүз дешип, мисалы үчүн кызыл кыя, кара кулжа деген чогуу жаздырып, канча төө ашуу деп айлана канча убара болдук, канча эмгектер кетти, канча каражат кетти. Ошого ошогон осол долбоорлордон этият болсок, өзүбүздүн тилибиздин үстүнөн керексиз эле тажрыйба жүргүзүүдөн оолак болсок деген ошо тилек. Ошонун баардыгы балким мыйзам аркылуу тескелеп, кээ бир жерлеринде абдан катуу жазууга туура келет окшойт деп ойлойм да. Агай, бизде азыр Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан бери жүрүп отуруп, кыргыз тилинин 3 баскычы дейбизби, 3 түрү пайда болуп калды да. Бул илгертен эле келаткан ошол диалекти, ар ким өзүнүн аймагы менен, биздин Кыргызстан ушунчалык бир мындай сүрөттүү 7 областтын 7 түрдө диалектиси бар. Адабий тил. Буга чейин биз адабий тил, анан диалекти тилдери жөнүндө гана айтып келчүбүз. Эгемендүүлүк алгандан бери ушул кыргыз тилин өнүктүрөбүз деген далааттарыбыздын арты менен документ иштерин кыргызчага өткөрүүнүн натыйжасында бизде мамлекеттик тил деген өзүнчө бир тил пайда болду да. Биз мисалы башка кайсы бир мамлекеттерден мисал келтиребиз. Ал жакта ошол шаардын мэриясынын жазган мыйзамын жөнөкөй үйдө отурган үй кожойкеси түшүнө алат экен да, мисалы журнал гезиттерге чыгарып койсочу. А бизде эч бир мамлекеттик кагаздарды үйдө отурган жөнөкөй үй кожойкелер эмес, кээде журналисттер биз түшүнбөй калабыз, кээде окумуштуулар өздөрү түшүнбөй калышат да, анткени абдан башкача оор тилде жазылат. Ошентип бизде азыркы учурда 3 тил пайда болду. 3 мындай катмардагы адамдар ушул 3 тилде колдонуп калышты да. Бул өз кезегинде кандайдыр бир ажырымды дагы жаратып коет экен элдин арасында. Биз бул нерсени болтурбай кеткен, алыс барбай ошол эле Өзбекстан мисалы абдан жакшы ушул абалдан чыгып кетишти. Анан Казакстандагы кийинки жылдарда басым коюп атат ушул жолго. Биз канткенде муну бизде ошол жол менен барышыбыз керек. Эмне кылыш керек? Ал үчүн ошол эле баардык билермандар деп коеюнчу, окумуштууларды, саясатчылардын башын бириктирип, бул как раз биздин мына улуттук комиссиябыздын милдети да. Сиздердин иште ушул тил саясаты. Биздин иште бул. Баштарын бириктирип, баягы эле ошол Касым Тыныстановдар убагында түздөп кеткен ошол кандайдыр бир варианттын айлан чекесинде иштешибиз керек. Бул жерде биз абдан консерватор болушубуз керек. Анан ар кимдин көңүлү деп, анан ар бир диалекттен бирден экиден алып, аны адаптация кылуу биринчиден колубуздан келеби? Убакыт өткөн сайын ал кайта ажырым калып келип калышы мүмкүн. Вот ушундай нерселерди жасоо иши бул мамлекеттин көңүлүндө, чордонунда болуш керек. Бул бир. Экинчи, терминдерди дагы ойду келди эле колдонуу, анан эркин пайдалануу бул абдан бир мындай чоң проблема алып келгенин көрүп атпайбызбы? Ошол чет мамлекеттерден келген эмелер, терминдер, анын ичинде орус тилинен келген, англис тилинен келген, эгерде алар универсалдуу мүнөздүккө ээ боло турган болсо, эмне үчүн аларды колдонууга болбосун? Убагында үн алгы деп дагы көрдүк, сыналгы деп да көрдүк, анан сатирага айландырып жүрдүк анча мынча эмелерди, бирок элге жуккан жок да бул. Жукпай турган көзү жеткенден кийин ошол эле эмне радио, телевизор алардын баардыгы баягындай универсалдуу ошол куралдардын өзүнүн физикасын аныктаган термин болуп эсептелет да. Радио деген бул радио толкундардын эмесе, электромагниттик ошо радио диапазондогу толкундарды кармоочу курал. Телевидение деле ошондой. Вот ошо окшогон нерселерди, анан терминдерди сактап калуу маселеси. Ошон үчүн президент ошо термин комиссиясындагы энциклопедияны кошуп, тил комиссиясына бергенин мен ошондой түшүнүп атам да. Кээде абдан ыңгай сабалга калабыз. Мисалы үчүн мен физика боюнча бир 20 жылдык, 30 жылга жакын эмгегим бар да, былтыр чыкты. Кыргыз тилинде илимий популярдуу теле берүүм бар эле, эгерде эсиңиздерде болсо, илим жана турмуш деп КТРК аркылуу мен ошол 15 жылдан бери ошону алып келе жатам да. Ортосунда саясий мотивдер болуп, токтоп калган учурлар болду, кайта ачып, ошентип мына азыр да кайта метип атабыз. Вот ошондо таң каламда кээ бир жөнөкөй эле кыргыздын өзүнө жатык тилге туура келген терминдерди башкача берип, бирибиздин башыбызды айландырып, мисалы үчүн электрондун спини деген түшүнүк бар да, бул кванттык баягындай сан деп коебуз. Ал англис тилинен
4 сөзүнөн турган аббревиатура СПМ деп жазылат да, ошону ийин деп которуп коюшуптур кыргыздар. Биринчи мен баягындай түшүнбөй калып, ошол эмелер абдан көп. Ошо терминдерди мисалы үчүн биз сунуш кылып атабыз, бул керек болсо өкмөт токтому менен президенттин указы менен бекитилиш керек, кабыл алынгандан кийин. Ошондой деңгээлге жеткирген эмеспиз да. Мен эми өзүм жакшы түшүнгөн физиканы айтып атам, башка техникалык терминдер канча. Анан ошолордон келип турган сөздөр оралат да. Сөздөрдөн келип турган сүйлөмдөр оралат. Сүйлөмдөрдөн келип анан кийин өзүнчө чоң баягындай проза, поэзия жанрлары эмете баштайт. Вот ошолордун баардыгын башын бириктирип, биз азыр демилге көтөрүп атабыз. Президенттин астында ошол мамлекеттик тил боюнча атайын кеңеш куруу маселеси, улуттук кеңеш. Бир экиле окумуштуунун билгенин таңуулап, аны ал ошо туура келеби же туура келбейби, ошондой жолдор менен дагы иштеп келген күндөр болгон экен да. Бул деген баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деген принцип менен жасала турган нерсе болсо керек. Мен көп мындай изилдеп жүрөм да, мисалы үчүн орус тилинин өзүнүн калыптанышында эле кандай кыйындык менен башталган. Азыр Ломоносовдун учурундагы орус тилинин абалы менен азыркы орус тилинин абалы асман менен жердей да. Орус тили байыды, көбөйдү, көбүрдү, жабырды. Пушкин, Лермонтовдордун ырларынан эле билинип турат. Француз тилинен алынган терминдер, латынцадан алынган терминдер, алтысын түрк тилинен алынган терминдер, майдан, туман деген сөздөр. Вот ошондой нерсе да, тилди деле убагында баягы даракты сугаргандай кылып сугарып, байытып, жер семирткич таштап тургандай эле нерсе экендигин эске алышыбыз керек. Анан эч убакта тилди агрессивдүү саясаттын куралы катары колдонбошубуз керек. Ал эмнеге алып келгенин көрүлүп атпайбыз. Мына мисалы үчүн ачык эле айтайын, бул жерде туура эле келсе керек, Украина менен болгон конфликтте биринчи тилден башталды да бул дагы. Туурабы? Тилден башталды. Орус тилин бир жолу сүрүп чыгарып коебуз деп аракет кылышты. Болбосо экөө тең оңгусу бир эле славян тили. Ал турсун дини да бир православ динине. Вот ошол нерселерден эчат болушубуз керек. Демек, тил саясатын деп ошо саясатты кошуп, анан кийин могул ведомствонун өзүн түзгөндүгү, аны ошого шайкеш келсин деп менин мыйзамда ошентип атайлы деп атканыбыздын негизги себептери ушулар да. Ушул которуу жаатында да чындыгында биз абдан аксап турабыз. Мамлекеттик иш кагаздарын кыргызчалайбыз деген талапты койгон менен, бардык эле жаатта талапты койгон менен ошого баягы даярдыгыбыз жок экени көрүнүп калды. Мисалы, санариптештирүү дедик, санарип өкмөт дедик. Бирок жасалып аткан иштерди карасаң, ал цифровизация, цифровизация эмес, электрондошуп атабыз да, биз мындайча айткандачы. Ал каражат катары эле кабыл алыш керек, электрондошуу деген сөздүчү. Чынында биздин кыргыз тилибиз санариптешүүгө абдан эле ыңгайланган. Сонун эле ресурсу абдан мол тил экен, мен өзүм башыман өткөрдүм. Мен баш өзүм ачпай калбадым. Ошол Альфред Нобель жана физика деп мен Эстонияда жүргөндө жаза баштаганмын, кыргызча. Ошо илимий популярдуу деп. Ошол учурларда бул эми 89-90-жылдар болчу, жазып аны тыштап коюп, жарым жылдан кийин өзүм окуп алып күлчү элем да. Бул эмне деген тилди жазып койдум мен депчи. Бирок бирок аракет кылып отуруп, мына былтыр биринчи тому чыкты, быйыл экинчи тому чыкты, где-то 1200 барактан. Азыр ошо тилчилер, лингвисттер окуп, албетте көптөгөн мен эмесмин, адис эмесмин, бирок физиканын татаал кубулуштарын жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылганым өзүнүн максатына жеттиби дейм да. Ошол 200-ге жакын физик лауреаттардын өмүр баяны, жасаган иштери, ачкан илими, анын элге кандай таасири бар, ошонун баарын кыргызча жазып чыктым да. Мындай китептер кийинки жылдарда көбөйүп атат. Айрыкча биздин жаштардын буга мындай чөңгүп кирип аткандыгы абдан мени кубандырат. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошол шарт жетиштүү деп. Айланайын, биз кыргыз тилин үйрөнүүнүн зарыл чөйрөсүн камсыз кылышыбыз керек да. Ошону камсыз кылсак тез эле үйрөнүшөт. Мисалы үчүн келген америкалык үчүн тез эле үйрөнүп атат кыргыз тилин. Себеби ал биздин өзүбүз кыргыздар окшоп орус тилине жетеленип, адан баягы жалкоолук кылып чыккысы келбейт эмес. Ал келип туруп, аргасынан кыргыз тилин үйрөнгөнгө эмелеп да 1 жыл 2 жылда сүйлөп калып атпайбы? Вот. Биз ошону
ошол шартты түзүшүбүз керек, ошол атмосфераны түзүшүбүз керек. Ошолардын баардыгы ошол элдердин бири бирине болгон мамилесинин толеранттуу шартына ыңгайлашкан эме түзүш керек. Албетте бул үчүн билим берүү министрлиги, билим берүү системабыз эң чечүүчү ролду ойнош керек да. Ооба. Ушул тилди үйрөнүү боюнча сырттан келгендер алар ушундай максат коюп келип, элге аралашып, мындайча айтканда аскердик бир тартипти эле үйрөнүп калып атышат да. Ал эми бизде жашаган башка улуттар кыргыз тилин үйрөнгүсү келет экен, сурамжылоо жүргүзсөм көпчүлүгү үйрөнгүсү келет экен, бирок бир эле суроону көп беришет. Кыргызстанда туруп кыргыз тилин үйрөткөн курстар жок эсептейт да. Толтура. Азыр бар. Кыргызстандык башка улуттун өкүлдөрүнө алар ыңгайлашпай эле ошол четтен келген элдерге ыңгайлашып калыптыр да. Анан кандай бир механизмдер керек? Биздин өзүбүз баягы көп улуттуу, көп этностуу өлкө болуп аткандан кийин, мына азыр Кыргыз жараны деп бир долбоор мамлекеттик деңгээлде иштелип чыкты. Баягы кагаз жүзүндө чыкты, иш жүзүндө билбейм азырынча кандай кадамдар жасалып атат. Дагы эмнелер жетишпейт? Биздин эркибиз жетишпейт. Анча-мынча мыйзамга такап катуу талаптарды коюшубуз керек окшойт. Мен 5-чакырылышта депутат болгон кезде 1-2 орус тилдүү депутаттар, менин кесиптештерим, илимий усулдук китептер жок, интернеттен окуйын десем андан эч нерсе жок деп барып көзүнө сайып көрсөтүп койчу элем да, айым чыгып атпайбы? Башка маселе анын эмеси. Сапатын өстүрүү, ошол нерселер деп. Азыр атайын да изилдеп көрсөм, кыргыз тилин үйрөтүү борборлор абдан эле көп экен. Бирок тилекке каршы эң өкүнүчтүүсү ошол борборлордун баардыгын башын бириктирип, бирдей усулдук талаптарды койгон биздин улуттук комиссиянын бул чоң жетишпестиги да. Чоң жетишпестиги. Ошону азыр колго алуу маселесин эметип атабыз. Мен бир жума иштегенден кийин эле мэрияны, биздин Бишкек мэриясын ошол баягы жооптуу кызматкерлердин баарын чакырып, өзүбүзчө бир абдан катуу сүйлөштүк. Аркы жумада дагы ушул ишти мындай алып кетели деп атабыз. Ошол аудио баягындай материалдар, визуалдык видео материалдар, ошолордун баардыгы жетиштүү экен да. Буну керектүү деңгээлде таратып берүү ошол биздин милдетибиз. Албетте бийликтин милдети да биз аркылуу өткөрүлөт. Бирок келип келе кептин баардыгы баалы институттарда турат да, бала бакчаларда, мектептерде. Ошого бирдиктүү саясат жүргүзүүнү колго алабызго буюрса. Мына карап көрсөңүздөр, биз системалуу бир чоң баягындай бир жаңылыштарды кетирип атыппыз да. 11-классты бүткөн бала өзү ошол биздин талап боюнча кыргыз тилин да жакшы билип чыгыш керек, орус тилин да жакшы билип чыгыш керек. Ага керектүү сааттар бөлүнгөн. Башка маселе ошол жакшы деңгээлде окулуп атабы? Мисалы үчүн айылдарда орус тил мугалими катастрофалык түрдө жетишпейт да. Физик сабак бергенин көрдүм мен, физкультурниктер сабак бергенин көрдүм. Ана сен орусчаны жакшы билет экенсиң, айнен агроном болсоң дагы бизге орус тилди мындай эметип берчи, окуп берчи деген баягындай бирдиктүү системалуу саясат жүрбөй калган акыркы 20 жылда. Ошон үчүн кээде Россиядан орус тил мугалимдерин алып келели деген аракетибиз дагы кээде жарма патриоттор аркылуу тим эле найзанын учуна илип ургута тургандай болуп кыйкырышмадыбы? Ошол орус тилин жакшы билген, орус айтканда ошонун носительдерин алып келип үйрөтсөк, биз андан утабыз да. Утабыз гана да. Мисалы үчүн англичандар келип англис тилин үйрөтсө, өзү илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында ушундай бир жакшы аксиома бар да, эгерде бала өзү нормалдуу чоңойгон болсо, өсүшү нормалдуу болсо, ал бир эле учурда 2-3 тилди катар үйрөнүп кетүүгө өзүнүн адамдык ресурсу жетет. Биз ошону ойготуп, ошону мындай көтөрүп албай жүрөбүз да. Бир тилге басым жасап коебуз, болду. Мисалы үчүн класстын ичинде кыргызча окушат дагы, орус класстын балдар эшикке чыкканда орусча сүйлөп жүгүрүп жүрүшпөйбү? Мен Эстонияда биринчи жолу барганда абдан таң калчу элем. 80-жылы баргам, 1980-жылы. Дүкөндөргө кирсем,
meni qarap turup estoncha söyleyt ele dükançı men bir nerse sorasam. Ana men geçirip koyuңuzdan hemen жақын эле келdim. Men eston tilini үйрөнүшкө аракет кылам десем, анын орус тилинде сүйлөп, ошондой эме кылышат эле. Эми балким бир баягындай бир крайность болушу мүмкүн. Бирок керек болсо ошондой талап да коюш керек экен да. Айрыкча Бишкек, Ош шаарларында, чоң шаарларда анан ата-эненин камкордугу болуш керек бул биринчи кезекте. Эгерде балам дүйнөлүк деңгээлде дүйнөнүн талаптарына туура келе тургандай адис болуп чыгууну кааласам мен кыргыз тилин бил, орус тилин бил, англис тилин бил деп ошого шарт түзүп чоңойтуу менин бүгүнкү күндөгү ата-энелик милдетим экендигин унутпашыбыз керек да. Мисалы үчүн Россияга барып иштеген балдарыбыздын, кыргыз балдар кыздарыбыздын көп артыкчылыктары башка улуттарга караганда, ошол эле тажиктерге, өзбектерге, жана башкаларга караганда бир топ артыкчылыктар бар экенин айтып жүрүшпөйбү? Орус тилди билсең, жакшы жумуш берет. Бир эле көчө шыпырып, нерселер тазалагандан жогорку жумуштарды алышат. Демек тилдин мааниси кандай маанилүү экендиги көрүнүп турат. Кече Англияга бир 400 жакын балдар жиберип эдик жумушчу кылып. Ошондо да кабарлар келип атпайбы? Мен өзүм эле WhatsAppка келип атат, электрондук адресиме келип атат. Ошондо жазып атышат. Англис тилин тиги кыз жакшы билсе эле, дароо эле аны бир офиске жумушка алды. Ата кара жумуш деген эме менен бардыгы эле өздөрү кылып атышат. Демек тилдин мааниси айрыкча 21-кылымда кандай экендигин эске алышыбыз керек. Бир эле тил менен ушинтип курчап алып, аны өзүбүз изоляцияга батырып алуунун канчалык кереги бар бүгүнкү күндө? Ооба, кыргыз тилибиз, эне сүтүбүз, аны сөзсүз билишибиз керек. Ошондуктан менимче бала бакчада кыргыз тилин катуу басым жасоону тартынбай эле, уялбай эле ошо саясатты жүргүзүп башташыбыз керек. Кыргыз тилин, кыргыз тарыхын билип чоңойгон бала эч убакта ал тилди унутуп калбайт. Кыргыз тилин унутуп калбайт. Башка тилдерге ээ болуу аракет анан мектептерден эгерде биз жакшы талаптарды кое билсек, эме болот. Анан мындай формалдуу мамиле кылган мени абдан чочутат да. Ошол 11-классты бүтүп келген бала биздин Кыргызстандын университеттеринде окуса, дагы баягы эле программа менен биринчи курста ошол эле орус тилин окутабыз, ошол эле кыргыз тилин окутабыз, анан студент жадап калып атпайбы? Баягы эле эме, ошол эле деңгээлде эле ошол, баягы аракети деле ошол, анан кийин сабакка келбейт, формалдуу түрдө баалы өптөп кутулуунун жолуна түшөт. Вот ошол жагын балким кийинки деңгээлдерге чыгаруунун үстүндө эмне үчүн иштебейбиз? Элементарлы жалкоолук деп мойнубузга алалычы. Мисалы үчүн мен физиканын элементтерин мектепте 8-9, 10, 11 класста окутуп, аны ошол эле деңгээлде физфакта ошону окутсам, бала эме болот да. Мен аны жогору деңгээлге алып чыгышым керек. Жалпы физика курсун, теориялык физика курсун, ошондой эле тилдер ошондой да. Вот ушул жагында абдан көп маселе бар экендиги. Демек бул министрликтер аралык, ведомство аралык функцияны аткарыш керек келип чыкты да. Ошон үчүн президент өзүнө каратып биздин улуттук комиссияны ошол өзүнүн түздөн-түз контроль аркылуу ошол ишти аткарсак деген. Кээ бир министрлер тоготпой эле коюшат. Мисалы үчүн биз жөнөкөй агенттик болуп калсакчы. Көрдүңүзбү? Мында ошондой өзгөчө мааниси бар. Демек менин алдымда чоң маселе бул азыр биринчи кезекте сапаттуу, анан сабаттуу ошол эмелик конституциялык мыйзамды иш жүзүнө ашыруу да, иштеп чыгуу. Расмий тил жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Мамлекеттик тил менен чогуу алып жүрүш керек, өнүктүрүш керек депчи. Бул багытта кандай пландарыңыздар бар? Эмнелер жасалышы керек? Менимче аралаш класстарды киргизүү маселеси. Кыргыз тил класстарын, орус тил класстарын үчүн биз Бишкекте дагы эле мына четтеги жаңы конуштарды эсепке албаганда мына Борбордогу орус тилдүү мектептерде кыргыз класстары жок да, эмдигиче. Эгерде кыргыз класстарды жарыш түрдө ачсак, bundan орус тили кемип же баягындай бир өзүнчө бир кемсинтилип калбайт. Тескерисинче, ошол орус класста окуп аткан балдар менен кыргыз класста окуп аткан балдардын аралашуу эмес пайда болот да. Ойногондо чогуу ойношот, кандайдыр бир чогуу кээ бир баягындай жалпы предметтерди чогуу угушат. Анан албетте мунун дидактикалык жагына көңүл бурушубуз керек. Бунун методологиясын, методикасын, усулдук жактарына көңүл бурушубуз керек. Вот ошондой аралаштырып окутуу бул абдан чоң эмеге экен да. Мисалы үчүн Өзбекстан
абдан туура койгондо маселени башынан эле аларда керек болсо башка этносторду өзбек тилине үйрөтүп өзбекче сүйлөп ал турсун улутун өзбекче жаздырып бул эми башка саясат эми булчу бирок ошондой болуп атат да 32 миллион Өзбекстан калкы бар Өзбекстан азыр бир тилдүү мамлекетке айланып атат. Эми балким алардын өзүнө жетишпеген жагы бардыр. Мисалы үчүн орус тилин билүү жагынан алар дагы абдан чоң баягындай бир эмелерге тоскоолдуктарга дуушар болушкан. Андан кийин 2000-жылдан баштап булар оңдой башташты. Оңдой башташты. Азыр өзбек класстарында орус тилин окутууну булар стратегиялык маселе катары көрүп атышат. А биздин кээ бир азаматтарыбыз тескери лозунгдарды көтөрүп атышпайбы? Айланайындар. Бир эле лозунг менен биз кыргыз тилибизди байытып жибере албайбыз. Ушундай эле маселе бардык класстарда, өзбек класстарда, кийинки учурларда бизде эми мыйзам боюнча 4 тилде окутабыз өзү. Кыргыз тилинде мектептерибиз бар, орус тилинде, өзбек тилинде, анан тажик тилинде. Кийинки учурларда өзбек мектептери кыргыз тилине абдан катуу басым жасап атат биздин Кыргызстанда. Демек бул прагматика, бул жашоо өзү ошого дуушар кылып атат, түртүп атат да. Ушундай эле нерсе, мисалы үчүн өзү улуту орус болуп туруп, же болбосо украин болуп туруп, же болбосо башка бир орус тилдүү болуп туруп, анан кыргыз тилин жакшы билген уул кыздарыбыз кандай сонун карьераларды жасап атышат. Көрдүңүзбү? Демек турмуш өзү эле эме кылат. Ошого биз өзүбүз артта калбашыбыз керек. Алдыга чыгып, ошого авангард болуп, ошону саясат түздөп берип, шарттарды түзүп, ошондой кылсак, анда саясатыбыз дагы ийкемдүү болот, тилдерибиздин толеранттуулугу дагы менимче жакшы болот. Бул системаны жанагындай моно айылдарга кантип киргизесиз? Мисалы, жалаң кыргыздар жашаган айылдар, аймактардагы айылдарга. Бул абдан мындай бир өзгөчөлүктүү суроо. Бирок ошол моно айылдагы жашагандар башында айрыкча 90-жылдары баягы эйфория болуп атпадыбы? Ошондо кыргыз тилде баягы неме кылганбыз, ал деле убагында туура болгон. А бирок турмуш өзү биздин көзүбүзгө сайып көрсөтүп койду да. Балабыз, кызыбыз орус тилин жакшы билсе, англис тилин жакшы билсе, анын келечеги кандай ачылаарын турмуш өзү көрсөтүп койду да. Ошон үчүн ошол моно тилдүү кыргыз тилдүү айылдарга талап коюлуп аткан болсо, эмне үчүн орус тилине катуу басым жасоого болбосун? Себеби бул мамлекеттин милдети да бул. Биздин өкмөтүбүздүн, министрлик кабинетинин милдети. Бир эле орус тили эмес, англис тилин билдирип чыгуу, анан ошого шайкеш келген материалдык техникалык базаларды түзүү. Мен азыр бир нерсеге абдан катуу басым жасап атам, бул президент тапшырмасы болду. Кыргыз тилибиздин өзүн электрондук куралын күчөтүү маселеси, ошо эле сан ариптештирүү маселеси, керек болсо жасалма интеллект киргизүү, ошого ыңгайлаштыруу тилдин өзүнүн жагымдуулугун көтөрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн орус тили электрондук вариантта баардыгы болуп атса, кыргыз тилинде андай ресурс жок болсо, анда жаш балдар кызыгып кыргыз тилине барбайт да. А керек болсо, кээ бир коммуникативдик касиеттери тарабынан орус тилинен жогору турган абалга чейин чыгарып койсок эмнеге болбосун? Туурабы? Ошон үчүн мен азыр жасалма интеллекттин элементтерин киргизүү боюнча долбоор баштап атабыз. Мисалы үчүн мына экөөбүз сүйлөп атабыз, ошо сөзүбүздү ошо жасалма интеллекттин элементтери боюнча кагазга түшүрүү эмеси бар. Же болбосо тескерисинче кагаздан үнгө алып чыгуу. Буну мына акыркы 2 жылда башташкан экен, бул жакшы долбоор. Ушунун аягына чыгалы деп атабыз. Жакында абдан чоң презентация жасап, орус тилинде бар жасалган. Анан кийин кыргыз тест деген борборубуз бар. Кыргыз тест деген борборубуз дагы кийинки учурда жакшы иштер жасаптыр. Бирок аны күчөтүү керек. Баягы билесиз, укасызбы? А1, B1, B2, англис, орус, казак туугандар да абдан алдыга кетишкен. Биз кыргыз эмес, ошо акыркы 2 жылда болуп аттыр. Бирок буну да биз абдан катуу күчөтүбүз керек. Тестти жөн эле алып, баягы талапкерди сен кыргыз тил билбейсиң деп кулатып коюу максат болбош керек. Аны окутуш керек да, шарт түзүп беришибиз керек. Мес иштеген, абдан акылдуу уулубузду же кызыбызды эмне үчүн өкмөткө иштеткенге болбосун, эгерде ал кыргыз тилин билбесе. Значит, кыргыз тилин үйрөнө турган шартты түзүп беришибиз керек. Анан ошондон кийин аны талап коюшубуз керек да. Эми албетте, ар ким өзү аракет кылып атат. Турмуш өзү баягындай прессинг жасап, уул кыздарыбызды үйрөтүп атат. Мен өзүмүн эле уулум орус классты бүткөн, чынында эле бир топ проблема болгон. Азыр менен калышпай эле сүйлөп калды кыргызчаны. Анткени ал өзү иштеп аткан жерде ошондой талап абдан катуу да. Катуу.
эмеси маянасы жакшы. Кыргызча билгиле деген. Кыргызча билгиле, кыргызча көп нерселер жасаган илимий эмеде да азыр. Вот мына көрдүңүзбү? Биздин балдардын ичинде ойгонбогон ресурстар толтура, аны ойгото билүү бул дагы ошо ар кандай өзүн сыйлаган мамлекеттин милдети болуш керек. Рахмат. Канен Усманович, кызыктуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калды. Ооба, аягына чыгып калды. Убактыңыз болсо биз сизди жасап аткан иштериңиз боюнча системалык түрдө дагы эфирлер жасап чакырып турууга даярбыз. Чоң рахмат, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат, ардактуу угармандар. Бүгүн бизде студияда конокто президентке караштуу мамлекеттик тил жана тилдер саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев болду. Биздин толкунда кала бериңиздер.